Стоп кадрдын бүгүнкү бул чыгарылышындагы демөөрчүсү Этномедиа онлайн кинотеатры. 10 миңге жакын көрүүчү келди да. Ар бир кинотеатрдан. Ой, кандай сонун. Төш белги сыяктуу да. Хит деген эмени берди. Наамды берди. Статистикага таянсак болобу мисалы? Жакшы кино негизи жакшы сценарий деп коет го. Сонун. Демек мындай тыным жок экен да, сиздерде мындай. Өзүнө келе албай тасмадан кийин өзүнүн сүйүктүсүн колуна көтөрүп чыккандар болуп атты. Береке деген магазиндерге киши көп келип аябай. Ошого чейин болуп кетти, Өзүм эле кыйратып атам дей беребиз го, бирок чындыгында биздин ушул ийгилигибизге, биздин ушундай болуп жүрүшүбүзгө бул ата энебиздин дуасы экен да. Стоп кадрдын бүгүнкү бул чыгарылышындагы демөөрчүсү Этномедиа онлайн кинотеатры. Ал эми бүгүн биз мына ушул кече жакында эле Этномедиа онлайн тиркемесине дал ушул онлайн кинотеатрына берекем тасмасы ошол жарык көрдү. Мына ошол боюнча ошону кабардар кылыш үчүн түз эфирде тийиштүү меймандарыбыз дагы бар. Берекем тасманын режиссеру, актер, режиссер көп кырдуу талант ээси Эрмек Казыбеков. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан биздин тасмабызды көргөнгө жетишпей калгандарга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан Этномедиа онлайн тиркемесине ыраазычылык билдиребиз. Анан ушундай керемет күндө силер менен жолугушуп атканыбызга, кайрадан биздин сүйүктүү угармандарыбыз менен, көрүүчүлөрүбүз менен угушуп жатканыбызга аябай сүрүнүп турабыз. Рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Дал ушул тасманын экинчи режиссеру Алтынбек Мирланов дагы бүгүн бизде студияда. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолук жакшы, иштериңиз жакшы? Жакшы, шүгүр, рахмат. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Мындай тасма жаатында дагы мындай маектешип, мындан мурун дагы далай жолу эфирлерде болдук дегенде бир туугандай эле болуп калдык, мындайча айтканда. Анан дал ушул берекем тасмасы абдан популярдуу тасмалардын катарында болду, хитке чыкты окшойт менимче. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Ооба, жараткандын жардамы менен, биздин сүйүктүү кино сүйүүчүлөрдүн колдоосу менен, көрөрмандарыбыздын колдоосу менен тасмабыз хитке чыкты. Тасмабыз биз ойлогондон дагы, биз күткөндөн дагы натыйжасын берди. Чындыгында азыр ушундай сүйүнүп турган чагыбыз. Кудайым буйрса, баягы көптөн күткөн тилегибиз, кыялыбыздын бирөөсү да орундалып, баягы жасаган эмгегиңдин, мээнеттин акыбети кайтып атса, аябагандай ыраазы болуп экенсиң, сүйүнөт экенсиң, дагы ушундай элибизге жага турган тасмаларга даярданып, азыр ошол жалпы негизи азыр кино көп чыгып атат да. Кино көп чыккандан улам ошол тасмабызды жетишпей калгандарга ошол онлайн тиркемеге берип, Этномедиага берип, ошол жактан биздин көрөрмандарыбызга, чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизге көрсөтүп аткан чагыбыз. Бул жакшы дагы бир жери интернетсиз көрсө болот экен. Андыктан баарыңыздарды ошо Этномедиадан көрүүгө чакырабыз. Биз болсо силердин колдооңор менен дагы алдыга кадам таштап, кийинки проекттерге, кийинки тасмаларга даярдык көрүү башталды. Сонун. Демек мындай тыным жок экен да, сиздерде мындайча Залкар продакшнда тыным жок экен. Бул тасманы жыйынтыктап сал, эми экинчи тасма, экинчи идеянын үстүндө дегенде, мисалы эми ошол берекем тасмасы тууралуу айтып калдык, хитке чыкты депчи. Статистикага таянсак болобу мисалы? Кандай статистика чыгардыңыздар мисалы? Ар бир эмгектин аркасында мындай сандар мындай аябай мындай көргүм келет го ошол сандарды. Кандай болду, эмне болду депчи, канча көрүүчү топтоду дегендей мисалы. Жалпы Бишкек боюнча канча экенин так айта албаймын, бирок башка тасмаларга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч болду да. Буга чейинки тасмаларга салыштырмалуу көрсөткүч болду. Анан ошол синематика деп коебуз, 5 филиалды, 4 филиалды бир бириктирген эмеде алардын ошол өзүлөрүнүн бере турган эмеси бар. Жана тасмага элдер көп кире турган болсо, көрүүчү көп топтой турган болсо, атайын өзүнүн төш белги сыяктуу да. Хит деген эмени берди. Наамды берди 5 күндөн кийин, 4 күн аралыгында. Андан кийин өзүбүз барып кинотеатрларды кыдырып көрүп аттык. Ошол эле Борбор калабызда жайгашкан Россия кинотеатрыга аябай көп көрүүчүлөр келип атты. Биз өзүбүз барып ошол жактан тасмадан чыккандан кийин ой пикирлерин сурап, бир ай бою ошол командабыз жүрдүк. Биздин көрүүчүлөрүбүз менен чогуу эле ошол Бродвей, Азия Молдун ичинде айтор бардык кинотеатрларды кыдырып, анан эми бүгүнкү күндө
тасма жыйынтыкталгандан кийин азыр отчеттор эми келип атат да. Эми келип атат, Кудай буюрса кийинки эфир келгенде мына жалпы көрүүчү монча болду деп айтсам болот да. Бирок негизи жалпысынан алганда ар бир кинотеатрдан бир 10 миңге жакын көрүүчү келди да. Ар бир кинотеатрдан. Ой, кандай сонун. Бул жыйынтыкка ушундай жогорку популярдуулукка жеткенине эмне себеп болду? Мисалы, сценарийби же эмнеси адамды тартып турду? Мисалы, көпчүлүгүнө мындай сурап аттым да мен дагы бул жактан да. Мен Берекем тасмасын көрүп келдим, ыйладым, аябай жакшы экен, көрүп коюш керек экен деген сыяктуу сөздөрдү, комплименттерди угуп аттык да негизичи. Анан өзүңүздөрдөн сурагыбыз келип атат да. Башка артыкчылыгы эмнеде? Жакшы кино негизи жакшы сценарий деп коет го. Анан бул жактан ушул көйгөй негизи ар бирибизде, ар бир үй бүлөдө мындай бар болгондуктанбы, мындай көбүнчө биз карап аттыктан жаш жубайлар кирип, аябай таасирленип чыгып атышты да. Анан мисалы урушуп жүргөн бир экөө бар, мындай биз көрдүк да, эми урушуп арка берек болуп анан тасмага келишиптир. Анан тасмадан кийин чыгып айтып калып атпайбы, жолдошум экөөбүз ага чейин урушуп эме болуп аттык элек. Азыр кадимкидей бири бирибизди баалап калдык депчи. Демек биз алып чыккан көйгөй чындыгында биздин коомдо үй бүлөлөр арасында, жаш жубайлар арасында, сүйүшкөндөр арасында бар болгондуктан, өзүбүзгө жакын болгондуктан ошол көйгөй, ошол нерсе менен жашап аткандыктан балким мындай элге жакты деп ишенем. Анан албетте бул жактан баягы медиа тарабында карайт экенсиң. Султан Садыралиевдин күйөрмандары бар болгондуктан ачык айтышыбыз керек. Султан Садыралиевдин ырдаганын жакшы көрөбүз, бирок ошо кинодо кандай ойноду экен бир болсо да көрүп коелучу деген көрүүчүлөр болду. Кызыктар болушту. Кызыктар болуп келип аткандар болду. Ошол эле биздин Айгеримди, Опокту, Алтайды бир көрөлүчү, ушул актриса мага аябай жагат, ушул киного жете албай жүрөм деп келгендер болду. Анан албетте жалпысынан ошол идея, сценарий, ошол актёрдук курам, ошентип жалпы команданын эмгеги бир чогулуп отуруп, анан менимче элге мындай бөтөн эмес, аябай элге таасирдүү, элге жакын, өзүнө тиешелүү бир тасма болгондуктан ушундай бир жараткан жардам менен ушундай бир жыйынтыкка жетип атабыз го деп эсептейм да. Сонун Кудай кут кылсын, мындайча айтканда, Жакшы. Алтынбек, сиз да кошумчалайт окшойсуз. Бир нерсени айткыңыз бар негизи. Алтынбекке сөз берип эле экөөбүз эле макулдап атабыз деген. Бул жак байкем айтканда кошулам. Мен да чындыгында аябай кандай кинонун үзүрүн көрүп аткан учурубуз десем болот азыркы учурда. Чындыгында Эрмекбек айткандай эл күткөн тасма болуптур. Элдер биздин Instagram баракчага чейин жазып атышты. Кино аябай кандай сонун болуптур, мыкты деңгээлде тартылыптыр. Силерге да чоң рахмат деп ушундай аябай өзлөрүнүн мындай жүрөктөн чыккан сөздөрүн жазып атышты. Баарынан сүйүнүч нерсе болот экен да. Ушунча мен бир нерсеге аракет кылып менет жасап, анан ошону театрда деле мисалы ойноп бүткөндөн кийин эң аяна чыкканда элдер кол чапса бир өзүнчө рахат аласың го. Ошондой эле биз бул жактан адамдардын чыныгы ыйлап тасмадан кийин мынтип баса албай калып аткан эжелерди көрүп аттык да. Ушунчалык кээ бирөөнүн жашоосунда ушул нерсе аябай кандай чоң орунда экен. Мен өзүм деле көрдүм деп өзүнө келе албай, бизде видеолор бар. Өзүнө келе албай тасмадан кийин өзүнүн сүйүктүсүн колуна көтөрүп чыккандар болуп атты. Ушундай нерсе болуп аткандан аябай сүйүнөт экенсиң да. Демек биз ошол максатыбызга бир аз да болсо жеттирбиз. Ошо көрүүчүгө ошол нерсени жеткизе алсак, адамга адам керек. Көзү тирүүсүндө, жаныңда барыңда, мүмкүнчүлүгүң барында, колуңда бар кезинде жаныңдагы адамды барктап алчы, сыйлап алчы деген нерсени жеткизе алдык деп мындай ичибизден сүйүнүп калдык да. Демек кылган аракет акталган иш, мындайча айтканда. Сонун шүгүр, жаратканга шүгүр. Берекем тасмасынын режиссеру, актёру Эрмек Казыбеков жана ошондой эле экинчи режиссер Алтынбек Мирланов. Угармандардан да келген суроолор бар экен. Жакшы пикирлер деп койсок болот. Окуй кетейин, жагырта кетейин, уруксат болсо. Кыргызстан Ондор радиосу Берекем тасмасы бир көргөнгө эле эмес, кайра көрүүгө арзый турган тасма экен. Чоң рахмат. Баракелде Азамат сыңар, ишиңерге ийгилик деп жакшы калып деген калтырган экен. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Анан дагы да келген ысыңыз билдирүүлөр, суроолор бар экен, чет-четинен жагырта берели. Үй бүлөлүк драма жанрындагы тасмалар, ошондо көрүүчүлөрдүн азыркы таптагы суроо талабы десек болобу? Суроо талап ушул боюнча ушуга баягы өсүп атат деген десек болобу? Мурда дегеним комедия жанры аябай күчөп кетти эле. Андан кийин эле туруп коркунуч жанрындагы тасмалар болуп кетти. Азыр ушул тема актуалдуу десек жаңылышпайбызбы? Актуалдуу драма. Азыр бирок драма аябай көп болуп кетти да. Драма аябай көп болуп кетти. Драма аябай көп болуп кетти.
Азыр биз мисалы апрелдин 2-сине чыктык да. Анан азыр майдагы тасмалардагы ушундай таризедеги тасмалар көп да. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча, үй бүлөлүк балыктар боюнча. Анан ошол биз сүйүнүп атканыбыз ошол биринчилерден болуп баягы окшоштук жагынан да, окшоштук жагынан сиз айткандай ошо драма жаатынан ошо сүйүү, үй бүлөлүк балык жактан ошо алгачкылардан болуп чыгып алганыбыз дагы бул биздин жетишкендигибиз, биздин туура тандообузго деп ичибизден сүйүнүп турабыз да. Себеп дегенде азыркы тасмалар бири-бирине окшош, жалпысынан баягы жанр жактан, үй бүлөлүк балыктар жактан окшош тасмалар болгондуктан ошол жагынан да сүйүнүп турабыз да. Алгачкылардан болуп жетишип калганыбызгачы. Сонун. Анан мисалы айтып атпайсызбы, азыр драма жанрында аябай көп деп. Бул конкуренция мисалы, азыр мындай бирине бири аш түшүш керек. Ошолчо тасманын арасынан хитке чыгыш бул деген миңдин бири да, мисалычы айткандачы Кыргызстанда бул эми чоң ийгилик десек дагы болот да, фортуна десек болот. Эми ошол фортунанын аркасында дагы чоң эмгек жатат да, туурабы? Байкадым да эрмекти, улам бул жакта, улам тигил жакта аракетти тайган жок да. Мисалы командаңыздар менен ушундай бир катуу аракеттин үстүндө болдуңуздар. Мисалы ошол эле баягы таанытуу жагынан, ошол эле баягы сценарий жагынан, иштеген сапат жагынан дегендей командада негизи команда тууралуу сөз кылалы. Ошол Залкар Production канча киши эмгектенет, анын канчоосу аябай эмгекчил, канчоосу жалкоо дегендей. Тасмада негизи биздин командада өзү саналуу эле кишилер. Бул ошол идеянын автору биздин продюсер Жыргалбек Кеней агабыз. Мен анан Алтынбек. Основной ушул 3 адам. 3 эле адам. 3 адам иштейбиз. Анан баягы тасма учурунда тасма даярдык башталганда команданы чогултабыз. Баягы ошол тартуучу топту, анан сырткары иштетүүчү эмгекчи жамаатты. Анан жалпысынан ушул 3 адам. Анан бул жактан ошол бизге Ариша деген жакшынакай жаш блогер кыз бар. Ошол биздин командабызга кошулуп, ошол медиа жагын, реклама жагынан ошол Медина деген кызыбыз бар. Ошол жалпы ошол контент жагын, жалпы ошол жайылтуу жагын негизи эле ушул процессти да ушул 5 адам алып бардык. Чындыгында бардык нерсе өз убактысы менен экен дегенге аябай мурун устаттарыбыз айтса, көп нерсеге маани бербей, түшүнбөй, баягы алдыга аябай эме болуп эле ушундай учур болчу экен. Анан азыр чындап жылдан жылга тажрыйба алып, ар бир проект бул өзү тажрыйба болуп, ар бир проекттен көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот экен, сааты болот экен. Биз да ушул күн үчүн көптөгөн кадамдарды жасаганбыз, көптөгөн түндөрү уктабай ушул баягы кандай десем, ушул тасма ушундай элге жагыш үчүн негизи эле ар бир тасмабыз менен мындай акырын тепкичтер менен, жараткандын колдоосу менен да. Туура, эң башкысы. Чындыгында ошол элибиздин колдоосу менен, бир туугандарыбыздын, үй бүлөбүздүн колдоосу. Мисалы мен бир нерсени айткым келип атат. Өткөндө айылга барып, эртең менен эрте туруп калдым, эртең менен эрте туруп карасам, ата энебиз бата кылып, дуа кылып атыптыр да. Анан мынтип кийин кечекте угуп калдым да. Анан мен аябай сүйүнүп, ичимен ыраазы болгонум ошол биздин ушул жетишкендигибизге, биздин ушундай бактылуу болуп жүрүшүбүзгө негизи эле бул ата энебиздин дуасы экен да. Мен ошол кишилерге аябай биз өзүбүз эле укмуш бир нерсени кылып аткандай, мындай өзүм эле кыйратып атам дей беребиз го, бирок чындыгында биздин ушул ийгилигибизге, биздин ушундай болуп жүрүшүбүзгө бул ата энебиздин дуасы экен да. Ата энем ушул берекем тасмасы, балдарым тарткан тасмасы ушундай болсунчу деп дуа кылып атканын көрүп аябай сүйүнүп, анан ошол кишилердин дуасы кабыл болуп, жалпы эмгек жамаатыбызга рахмат айтабыз. Чындыгында баарыбыз тең мындай бир максат менен, бир дем менен кандай болот, эмне болот деп мындай тилегибиз бир болгон үчүн дагы, оюбуз бир болгон үчүн дагы ушундай болуп атат. Чындыгында командабыз дагы көбөйө берсин, буюрса. Анан албетте биздин медиа өнөктөштөрдүн жардамы менен чындыгында мына Кыргызстандын оңдору канча тасма тартабыз, канча долбоор алып барабыз, ар дайым колдоп келет. Ошол эле онлайн кинотеатр, мисалы Этномедиа, ал жакта биздин урматтаган байкелерибиз бар, биздин жакын досторубуз эмгектенет. Ошол эле УТРК улуттук каналы, жалпы биздин медиа өнөктөштөр баардыгы колунан келген жардамын берип атты да. Бул дагы аябай чоң кошумча болот экен, себеп дегенде кээ бир жерлерге баягы
ачыгын айтканда каражатың жетпей турганда биз жок дегенде ушундай роликти чыгарып берели, биз мындай нерсени чыгарып берели деп баягы Колго алышкан. үй куруп атканда бирөөсү кирпичин көтөрүп келсе, бирөөсү кумун алып келсе деген сыяктуу эле болуп, бул нерсени биз өзүбүз жалгыз эле кылып салган жокпуз да чындыгында. Бул жакта салым кошкон ар бир биздин медиа өнөктөшкө, бизге үй берген адамдан баштап кичинекей бир суу алып келип балдар чарчап атпсыңар деген жакындарыбыздан бери бул тасмага салым кошкон адамдар аябагандай көп. Биз рахматыбызды айтабыз. Кудай буйрса бир бош болсоңор келгиле, чай ичели. Сөзсүз дегенде чай дегенде отказ жок дегендей болот. 12:38 Кыргызстанда Стоп кадр программасын улантабыз. Берекем тасмасы тууралуу сөз кылып атабыз. Дал ушул берекем тасмасы жалпы көрүүчүлөр үчүн дагы айтып кетели. Биздин демөчү Этномедиа онлайн кинотеатрына чыкты. Эми угармандардан дагы каалоо тилектер, билдирүүлөр дагы бар дегенбиз. Жеткирели. Тартуу учурунда эң оор сцена кайсы болгон, ошол жөнүндө эстеп бере аласызбы деп жазган экен. Тартуу учурунда жалпы команда үчүн оор сахналардын бири бул больница болду. Больницада ошол кыздын спойлер кыларыйын. Кыздын акыркы жолдошуна айтып аткан ыраазычылык сөздөр. Ошол съемка биз үчүн эмнегедир оор болду да, өзү ауру ошондой болду. Анан айылдагы жамгыр. Жамгыр жаалган нерсе үчүн аябай көп даярдандык, күттүк. Жадырдыңыздар ата? Жадырдык, искусство жамгыр жадырганбыз да. Ошол сахналар. Калганы болсо баягы актерлор менен алдын ала читка кылгандыктан, жалпысынан ошол профессионал актерлор болгондуктан, жалпы иштеп аткан ошол оператордук жаамат тажрыйбасы болгондуктан көп кыйынчылык жараткан жок да. Кыйналган жокпуз, бири-бирибизди түшүнүп аттык. Жалпы актерлор негизи бири-бирине жардам беришип, өзгөчө Султан байкеге жакшы эмелерин айтышып, эң ошол кыйын учурлардан ошол больницадагы учур менен жана жамгыр болду да. Калганы ырдап, күлүп, паузалардан Султан байке ырдап чыгармаларын аткарып берген угуп, эс алып эле Айтор сонун күндөр өттү. Султан Садырлиев эрктирген жок туруп. Эң башкысы. Кайсы эпизодду тартып жатып өзүңүздөрдө эмоция калтырдыңыздар? Ошол эле оорукана болуш керек, же башка дагы да барбы? Монологдон алдырдым, себеп дегенде монолог ошол абышкан акыркы финалда сүрөт менен келинчегинин сүрөтү менен сүйлөшкөн учурда жалпы команда ыйлады да. Звукач, Айтор баарыбыз тең бери жакта экранын бери жагында туруп алып, ошол нерсени элестетип, угуп, көрүп, баарыбыз тең тасманын сюжетин билебиз, сценарийди билебиз. Баарыбыз тең көзүбүзгө жаш алдык да, чындыгында. Ошондой учурлар көп болот да. Жакшы. Урушуп аткан моменттеринде деле, сагынып аткан моменттеринде, анан биздин ошо монтаж учурунда биздин монтажер өзү 2-3 жолу 2-3 жерден ыйлады да. Алтынбек дагы бир нерсени кошумчалайм дейт. Ошол бизге деле ошо Эрикбек айткандай ошол сүрөт менен сүйлөшкөн учур аябагандай оор болду. Чындыгында эгер мен ошонун ордуна өзүмдү коюп көрдүм, чындыгында мен эмне болот элем, мен кандай абалда калат элем деп. Ошо Ушундай, Жакшы. Анан Берекем деген аталышты ким алып чыкты мисалы? Ушул Берекем деген ошол биздин идеянын автору, студиябыздын продюсери Жыргалбек Кенайгабыз. Себептен ошо кыргызда ушул Берекем деген сөз өзгөчө жакшы көргөн, өзгөчө аярлаган адамдарга айтылат. Ошол себептен негизи тасманын аты аябагандай маанилүү да. Ошол себептен Берекем деп эң жакшы, эң жакын адамдарыбызга айтабыз деп анан. Ошол негизи аял киши жок, үйдө береке жок. Туура. Аял киши жок, мындай чындыгында жүрөгүбүздө тынчтык болбойт. Аял затын урматтайлы деп тарттык да бул тасман ошо үй бүлөлөр ажырашпасын деп. Себептен биз деле өзүбүздүн жакындарыбыздын болбогон бир көйгөй үчүн эки айрым жолго түшкөндөрдү көрүп, ошол үй бүлөлөр бузулбасынчы. Анткени үй бүлө институту бул аябай чоң нерсе да. Үй бүлө бекем болсо мамлекет бекем болот. Мамлекет күчтүү болот. Ошол себептен
Берекем деген негизи жылуу угулат берекем деген өзү эле атына заты да жарашат экен жарашты да мындай берекелүү болуп берекем берекеси бири-биринен жакшы коллаборация айтып атты да береке деген магазиндерге киши көп келип аябай ошого чейин болуп кетти жакшы сонун биз болсо стоп кадр программасын мындан ары дагы улантабыз саламы бул учурда дагы угармандардан да жакшы кептер жакшы билдирүүлөр дагы келип калган негизи Кыргызстан Ондор радиосу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз берекем тасмасы ар дайым ушундай берекелүү тасмаларды жаратуучулар чыгара берсин деп жакшы каалоо тилектерин дагы узатып калтырышкан экен угармандардын дагы жакшы пикирлери болду берекем тасмасы тууралуу сүйлөштүк жана дал ушул тасманын тегерегинде дагы жакшы кызыктуу маек курдук анан Этномедиа онлайн кинотеатрына дагы дал ушул тасма бар көрө аласыздар деп чакырык жасап кеттик жалпы көрөрмандар дагы эгерде көрүп жетишпей кала турган болсо анда мына ушул мүмкүнчүлүктөр ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайын чындыгында сонун мүмкүнчүлүк кимде ким чет өлкөдө болуп алыс жактан көрө албай калгандарга негизи эле Кыргызстандын ичи туруп деле жетишпей калгандарга сонун мүмкүнчүлүк дал ушул онлайн кинотеатрдан Этномедиа онлайн кинотеатрынан биздин берекем тасмабызды дүйнөнүн кайсыл жагында болбосоңуз көрүүгө мүмкүнчүлүк интернетсиз көрүүгө сонун мүмкүнчүлүк андыктан үй бүлөңүз менен жалпы үй бүлөңүз менен отуруп жолдошуңуз менен жубайыңыз менен отуруп көрүүгө чакырабыз себеп дегенде бул тасма ар бириңиздерге жагат жүрөгүңүздөрдөн орун алат деп ишенебиз андыктан ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан сиздерге рахмат Этномедиа онлайн тиркемесине ыраазычылык билдиребиз буюрса ошол онлайн кинотеатрдан тасманы көрүп жакшы пикир калтырып ошо үй бүлөсүнө жакшынакай баягы сүйүүлөр артып үй бүлөлөр дагы бекемделет деп ишенебиз баарыңыздарды онлайн кинотеатрдан Этномедиадан күтөбүз көрүңүздөр сонун Алтынбек эркин микрофон каалоо тилек кайрылуу болсо сөздөрдү айтып кетсеңиз болот баарыңыздарга чоң рахмат ошо биздин берекем кино тасмасын көрүп аткан ар бир көрөрмандарга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз эч качан үй бүлөлөр ажырашпасын бекем болсун берекем киносун көргөндөн кийин дагы ар бир үй бүлөнүн мындай дагы үй бүлөлүк жашоосу унутулсун деген ойдобуз чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз сиздерге дагы кыргыз киносу өнүгө берсин буюрса дагы ушундай кыргыз киносунун катарын толуктаган жакшы тасмалар менен Залкар продакшн студиясы сүйүнүчтүү кабарларыбыз менен кийинки тасмабыз менен буюрса дагы келебиз ооба мындай айтпай туралы буюрса жакынкы аралыктарда дагы да бир сонун бир теманы көтөрүп чыгасыздар ооба тасма аркылуу тасмабыз кийинки тасмабыз ошол аталардын кадыры боюнча ата эне тууралуу атама кат деген драма менен буюрса келебиз рахмат ар дайым колдойбуз ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз анда бүгүн бизде мейманда болгон берекем тасмасынын жаратмандары режиссер актер Эрмек Казыбеков жана дал ушул тасманын экинчи режиссеру Алтынбек Мирланов болду аты жөнүм Арсен Курамаев берүүнү ушул саат ичи алып бардым стоп кадрдын бүгүнкү бул чыгарылышындагы демөөрчүсү Этномедиа онлайн кинотеатры